Кыргызстанды Российский Федерациянын курамына киргизгенде эң биринчи жана Кара Кыргыз автономиясы ошолордун бардыгы уюшулганда тил жерде кандай өзгөрүүлөр болсо ошого жарашыктуу болгон. Биз ошол Российский Федерация кирген субъектилердин бириндей болгонбуз да. Кийин болсо эң жанагы орчундуу убакыт бул 37-жылы болуп атат да, 36-жылы Конституция кабыл алынган. Анан ошол мезгилде Кыргыз Республикасын өзүнчө республика катары кабыл алынганда Конституция СССРде. Анан кийин Кыргыз Республикасынын өзүнүн конституциясын алуу милдеттендирилген, ал кабыл алынган. Ошондон баштап Кыргыз Республикасынын атынан от имени Киргизской Советской Социалистической Республики деп Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын атынан өкүм чечимдерди кабыл алуу укугуна соттор ээ болгон. Орчунду мындай биздин Кыргыздын өзүнүн Кыргыз элибиздин, мамлекетибиздин атынан соттук милдетти аткарган мезгил ошондон башталган да.